Москва шаарындагы мекендештер үчүн тез жардам кызматы өз ишин баштады. Оорудан кыйналып, кайсыл жакка барууну билбей турасызбы? Сайкал клиникасына чалыңыз. Биз өзүбүз сизге барабыз. УЗИ, ЭКГ аппараттары үйүңүзгө барып, анализдер чыгарылат. Бизде уролог, гинеколог, терапевт, кардиолог, хирург, педиатр, лор врачтар жана сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Москва шаары жана Москва облусу боюнча чакырган жериңизге тез жетебиз. Ооруп кыйналып жолдо жүрбөй, биз менен байланышыңыз. Биздин номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077, 24 саат бою кызматтабыз. Сайкал клиникасы сиздер үчүн кам көрөт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 31 октябрда Абу-Даби шаарында Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян менен жолугушту. Мамлекет башчылары эки өлкөнүн ортосундагы алакка катышты өнүктүрүүнүн келечегин, соода-экономикалык, билим берүү, гуманитардык, инвестициялык жана башка эки тарапты кызыктырган чөйрөлөрдөгү кызматташтыкты арттыруу маселелерин талкуулашты. Байы президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян президент Садыр Жапаровду жылуу кабылдап, анын иш сапары натыйжалуу жана ийгиликтүү болоруна жана бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу, өз ара пайдалуу кызматташтыктын бардык чөйрөлөрүндө мамлекеттер ортосундагы мамилелерди чыңдоого жардам берерине бекем ишенимин билдирди. Байы президенти Кыргызстан менен өз ара кызматташууга кызыктар экенин айтып, соода жүгүртүү көлөмүн көбөйтүү боюнча биргелешкен иштерди жандандырууну сунуштап, буга бүгүнкү кол коюлуп жаткан документтер көмөкчү болорун кошумчалады. Мухаммед бин Заид Аль Нахаян эки өлкөнүн соода-экономикалык карым-катнаш чөйрөсүндө чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилеп, Эмират тараптын Кыргызстан менен биргелешкен кызматташууну өнүктүрүүгө даяр экендигине дагы бир жолу ишендирди. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Байенин ортосундагы мамилелер өз ара ишенимге жана достукка негизделип, эки элди тарыхый жана руханий байланыштар бириктирип турганын баса белгиледи. Ал эки өлкөнүн эл аралык кайдыгында эч кандай карама-каршылыгы жок экенин билдирип, Бириккен Араб Эмираттары Кыргызстандын жакынкы чыгыштагы жана булуң аймагындагы негизги соода өнөктөшү экенин кошумчалады. Садыр Жапаров эки мамлекеттин ортосундагы соода көлөмү үстүздөгү жылдын 8 айында 69 миллион АКШ долларын түзгөнүн айтып, ал ар жыл сайын өсүп жатканын, тараптар мындай жакшы динамиканы келерки жылдарда күчөтө алышарына баса белгиледи. Ошондой эле ал соода-экономикалык алакадагы башка жакшы саамалыктарды быйыл байеги экологиялык таза этти жана ичүүчү таза сууну экспорттоо башталганын, жакын арада Дубай жана Ош шаарларынын ортосунда түз авиакаттам ачуу мерчемделип жатканын, туризм тармагында сезилерлик өнүгүү бар экенине токтолду. Президент Садыр Жапаров эмираттык инвесторлорду Кыргызстанда аймактык авиахаб түзүү боюнча долбоорлорду, ошондой эле гидроэнергетика тармагындагы долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга чакырды. Мындан сырткары Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылды. Садыр Жапаров Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаянды өзүнө ыңгайлуу мезгилде Кыргызстанга иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Өлкө лидерлери биргелешип иш алып баруунун күн тартибинин бардык багыттары боюнча өз ара алакка катышты тереңдетүү үчүн жогорку деңгээлдеги жигердүү саясий диалогду улантууга макулдашты. Булак президент кежи. Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмиратынын 100 миллион доллар уставдык капиталы жана инвестициялык капиталын 1 миллиард 200 миллион долларга чейин чыгаруу мүмкүнчүлүгү болгон биргелешкен холдингдик компания түзүштү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Бириккен Араб Эмиратынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаяндын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Кыргызстанда биргелешкен холдингдик компания түзүү жөнүндө эки тараптуу макулдашууга кол коюлду. Абу-Даби өнүктүрүү фонду менен 1 миллиард 200 миллион АКШ долларына чейинки ар кандай коммерциялык өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууга багытталган уставдык капиталы 100 миллион АКШ доллары болгон биргелешкен холдингдик компания уюштуруу боюнча өнөктөштүк мамиле жана расмий келишимдер түзүлдү. Финансылык ресурстар менен кирүүдөн тышкары Эмират тарап бизнес компетенттүүлүгү жагынан камсыз калат. Компания жетекчилиги Эмираттардын мыкты ишкерлик тажрыйбаларын колдонуу аркылуу корпоративдик башкаруу принциптеринде иш алып барат. Долбоорлорду иштеп чыгууга жана башкарууга жогорку деңгээлдеги чет элдик менеджерлер тартылат. Каражат транспорттук логистикалык хабдар,
IT инновациялары, энергетика тармактары жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча ири долбоорлорду ишке ашырууга, жаңы форматтагы биргелешкен эс алуу аймактарын жана жаңы шаарларды түзүүгө, ошондой эле башка өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалары күтүлүүдө. Булак президент Кежи. Жогорку кеңештин комитети Кемпир-Абад суу сактагычын башкаруу боюнча келишимди жактырды. Кемпир-Абад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз-өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 31 октябрда көпчүлүк добуш менен жактырды. Добуш берүү учурунда депутаттар Адахан Мадумаров менен Чыңгыз Айдарбеков маселенин каралышына каршылык көрсөтүп, жыйындан чыгып кетишти. Комитеттин мүчөсү Адахан Мадумаров макулдашуунун долбоорунда Кыргызстанга Өзбекстан тараптан бир топ татаал шарттар коюлганын билдирди. Биз сууну камсыз кылып беришибиз керек экен. Сууну тазалап да беришибиз керек экен. 900 горизонталдан ашпайт деп атышпайбы? Жок. Форс-мажордук кырдаалдарда андан ашып кетүү ыктымалдыгы да айтылып жатат. Өкмөт, бийлик тараптан макулдашуу тууралуу комментарий бериле элек. Долбоор комитетте жабык каралды. Документти комитеттин жыйынына Айыл чарба министрлиги алып келди. Долбоорду жабык кароого комитеттин 10 мүчөсүнүн 3-ü депутаттар Адахан Мадумаров, Чыңгыз Айдарбеков жана Нуржигит Кадырбеков каршы болушту. Макулдашуунун долбооруна добуш берген Жогорку кеңештин депутаттарынын тизмеси: Улан Примов, Атажурт Кыргызстан, Чолпон Султанбекова, Ишеним, Илейла Лурова, Ынтымак, Миргүл Темирбаева, Ишеним, Рыспек Атажанов, Кадамжай району, Улан Бакасов, Нарын району, Жылдыз Таалайбек кызы, Ишеним. Булак Назар Ньюс Кежи. Аба соккусунан кийин Киевдин 80% суусуз калды. Киевдеги энергетикалык инфраструктуранын бузулушунан улам шаар тургундарынын 80%га жакыны суусуз калды. Бул тууралуу Киев шаарынын мэри Виталий Кличко өзүнүн Telegram каналына жазды. Ошондой эле Кличко шаардагы 350 миңдей батир электр жарыгысыз калганын белгиледи. Киев суу каналдын адистери суу чарба курулуштарын тез арада калыбына келтирүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Киевдин жанындагы электр объектисинин бузулушунан улам борбордогу керектөөчүлөрдүн 80% суусуз калышты деп жазды ал. Ошондой эле учурда шаарда электр жарыгын калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын белгиледи Кличко. Бүгүн 31 октябрда эртең менен Украинанын бир катар аймактарында аба коркунучу жарыяланды. Жардыруулар Днепропетровск, Житомир, Запорожье, Кировоград, Полтава жана Равно облустарында, ошондой эле Харьков менен Киевде болгон. Маанилүү инфраструктурага жасалган чабуулдардан улам бир катар аймактар электр жарыгысыз калды. Булак Супер Кежи. АКШ менен Түштүк Корея тарыхтагы эң ири биргелешкен аскердик машыгууларын баштады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Кыракы борон деп аталган аскердик операция 31 октябрдан 4 ноябрга чейин созулат жана ага 240га жакын согуштук учактар катышат. Бул сан жыл сайын өтүүчү иш-чаранын тарыхындагы эң жогорку көрсөткүч. Бул аскердик операцияны тараптар 2017 жылдан бери биринчи жолу өзөктүк сыноолорду кайра баштоого даярдык көрө баштаган Түндүк Кореядан келе турган потенциалдуу коркунучтарга каршы туруу үчүн зарыл деп эсептешет. Ошол эле учурда Пхеньян биргелешкен машыгууну Вашингтон менен Сеулдун душмандык саясатынын далили жана басып алуу үчүн даярдык катары айыптады. Булак Супер Кежи.